Салам достор, Розаның ашканасына кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге жөкмө кебабтын рецептini бөлүшмөкчүбүз. Анда эмесе бисмиллах деп тамагыбызды баштайлы. Этке сүттү куябыз. Пияздын соусун сыгып куюп алабыз. Жакшылап аралаштырабыз. Эттин үстүн жаап, 2 саатка холодильникке коюп коебуз. Картошканы майда туурап, сууга салып, крахмалын чыгарып алабыз. Көрүп турганыңыздардай достор, картошканы чоң да эмес, өтө майда да эмес, ушундай форматта туурап алышыбыз керек. Картошканын баарын туурап, сууга салып, бирге аралаштырып, жарым саатка коюп коебуз, крахмалы чыгарып алуу үчүн. Маринад этилген этибизди кааласаңыз бир аз май куюп туруп, казанга салып, аралаштырып, бышырып алабыз. Бирге аралаштырып туруп, капкагын жаап, демдеп бышырсаңыз, аябагандай соону жумшак болуп бышат. Мынакей достор, өзүнүн суусуна дымдап койдум. Көрүп турганыңыздардай суусу бүттү, аябагандай сонун болуп бышып атат этибиз. Эми бир аз кууруп алабыз. Мен этти биринчи бышырып алдым. Эгер сиздер кааласаңыздар, баарын бир убакта бышырсаңыздар болот. Этибиз даяр болуп калды. Картошкабызды суудан сүзүп, суусун жакшылап тазалап алып, майга куюп, майга салып, жакшылап кызартып бышырып алабыз. Картошкабыз бышып атканда бир тараптан кичинекей бир идишке май куюп, зайтун майы же өсүмдүк майын да куйсаңыз болот. 3 помидордун сыртын ачып, ичини майда туурап же рондодон өткөрүп алып кошобуз дагы. 1 аш кашык томат кошуп жакшылап аралаштырабыз. Бул соус болот, аябагандай тамакка даам берген соус болот. Мята, туз кошуп, жакшылап аралаштырып, жай отто 10 минутта кайнатып бышырып алабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай достор, бир тараптан картошка, бир тараптан соус бышырып жатат. Мынакей достор, сервиске баштасак болот. Картошканы бир катар салып алып, үстүнө соусубузду бир катар куябыз. Айранды жакшылап чалып алып туруп, айран бир катар куябыз. Бул айран менен соус тамакка ушунчалык сонун даам берет достор. Аны жасап жеп көрсөңүздөр билесиздер. Этти ысытып алып, үстүнө кошобуз. Көрүп турганыңыздардай сонун тамак даяр болду достор. Баарыңыздарга аш болсун.